Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйындын катышуучулары. Биринчиден, Садыр Нуркожоевич, сизге чоң ыраазычылык билдиргисебиз. Ушундай отурум жыйын бизге аябай керек эле, бизнесмендерге. Анткени мына 30 жылдын ичинде мындай президенттин катышуусу менен бизнес өтө эле чанда жолугушчубуз. Анан азыркы акыбалда айрыкча Орекел мына Акылбек Үсенбекович экономиканын абалын айтып берди, дүйнөдөгү биздеги ушундай жолугушуу бизге суудай керек болуп атты эле. Анткени 85 биздин ички дүң продукциясынын бизнесмендер берип атпайбы? Жумушчу орундары казынаны толтурган. Ошон үчүн биз экономиканы биринчи иретке койсок, анан кийин баягы саясат да анан кийин туура жолго нукка кетет деген ойдобуз да. Ошон үчүн биз деле мынакей бизнесмендер былтыр эмелер ушу пандемия убагында, карантин убагында бекер отурбайлы деп, биз дагы салымыбызды кошолу деп, өзүбүз дагы ушул экономиканы, өзүбүздүн акыбалыбызды мындай анализдедик да. Анализдеп келип, анан кийин эл аралык эксперттер менен, өзүбүздүн эксперттер менен, бизнесмендер менен чогулуп, биз могу жерде Барс деген программаны иштеп чыкканбыз. Муну Новиков бар кезде биз тапшырганбыз. Андан кийин Мариповго тапшырдык. Кийин мынакей конституциялар өзгөргөндөн кийин эмеге тапшырдык. Мына Акылбек Үсенбековичке бердик, презентация жасадык. Шыкмаматов мырзага бердик. Анан кийин дагы предпринимательский кодекс разработка жасадык. Жанагы государство-частное партнерство деген закондорго өзүбүздүн каражаттарыбыз менен иштетип, ошол сунуштарыбызды бияка бердик. Барс это бизнес-алгоритм развития страны. Бул жерде ушул бүт биздин кайсы экономикадагы акыбалыбыздын баарын анализин жасап, анан биз ушу өкмөткө тапшырганбыз. Сизге да азыр берип коелу, Садыр Нуркожоевич, карап дагы бир ушул көзөмөлгө алып койсоңуз жакшы болот эле. Экинчи маселе, бул жерде жанагы государственно-частное партнерство деп айтып атпайбызбы? Ушул жерде аябай чоң резерв жатат бизде. Жана канча деген биздин мамлекеттик ишканалар жанагындай жакшы эффективдүү иштей албай, анан көбүнчөсү на грани банкротство болуп атпайбы? Ана ошол жерде мынакей государственно-частное партнерствонун мыйзамы 2008 жылы кабыл алынган. Ошону менен бир 3-4 эле проект жанагы медицина боюнча ишке ашты. Ал баягы мамлекет катышкан жерге жана текшерүүчүлөр менен баягы келип эле текшере беришет экен да, тажатышат экен. Мына, например, биз жанагы Минкультурага берип кеттиктер Акаев 2004 жылы Дом Пионер деген территорияны. Ал жер 2004 жылдан 2000 ошого дейин баягы биз эгемендик алгандан бери чөндө свалка болуп калган да, мусорный свалка. Анан ошону биз жакшынакай түздөп, жакшынакай бир спортивный комплекс, футбольный комплекс, 3 футболдук тала, крытый футбольный зал, 5 дагы мини футбольный поле жасап, биз жакшынакай баягы Дордойдун футбол академиясын түзүп койдук. Ошол эми жыл сайын министр, маданият министри жыл сайын алмашат. Жыл сайын келип, биякты эмне алып алгансыңар? Биз бул жерге маданият кызматкерлердин үй салмакпыз дейт. Кээ бири келип туруп, бул жерге театр салмак элек деп эле, анан кийин прокуратурага эметет, арызданышат. Прокурорлор келип, мынакей уже 15 жылдан бери текшерип атышат. Ал жерде миңдеген балдар форма кийип алып, жанагындай биздин футболубузду көтөрүп атат. Мен ал жерге частный үй салган жокмун. Миллиондогон акчаларымды салдым. Жакшынакай конфетка жасап койсок, анан эле бир эл бузарлар жасап коет. Бу деген парк болчу, эмне алып алышкан деп элечи. Ушундай бир эл бузар арызчыларды биз мындай бир жакшылакай кармап, бу деген объект Кыргызстанда намыс үчүн иштеп атат. Бул деген кандай эле мурун азыркы келген жаштарчы, мурун 30 жыл эмне болгонун да билчү эмес ал жердеги парктар кандай акыбалда болгондорунчу. Анан оңдолуп калгандан кийин анан көздөрүн артышып элечи. Ушундан кийин бир бизнеске дагы мындай психологический мындай эме кылышыбыз керек да. Жанагы мамлекеттик кызматкерлердин эмесин алмаштырышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич, сиз туура айттыңыз. Бизнес жасаса анан кийин прибыль алыш керек да. Прибыль алат, байыйт, мамлекетке казынасына төлөйт, жумушчу орундарын түзүп берип атат. Анан кийин азыр ошол бизнесмендерге мындай психологический
мындай бір атака болуп атат да, ой булар байлар, булар деген кылмышкерлер деп элечи, бизнесмендерди кылмышкер катары көрүшөт да. Булар тигинтип атышат деп эле. Бир жалкоолор эчтеке Кыргызстанга мындай палец бир урбаган нерселер жасып эле ошолордун аркасынан эле анан кийин биздин жанагы текшерүүчү органдар эле аркабыздан түшүп алышат да. Ушуну сиз туура айттыңыз. Ушу психологияны бардыгыбыз ушундай. Монаркинде армияңыз турат, Садыр Нуркожоевич. Бизнесмендер сиздин главный армияңыз. Ошолорду мынакей дайым ушундай жолугушуп турсаңыз, жок дегенде бир жылына 2 жолу жолугуп, ушундай форматта министрлер, депутаттар болуп, силер менен мен башыңарда турам деп койсоңор, булар тоону том корушат. Инвесторлар, ички инвестициялар деп атпайбызбы? Азыр пандемия болуп, тышкы инвестициядан дагы баягы биринчи ички инвестицияларыбызды карайлы деген ойдомун да. Мына 2006-2007 жылы Мухтар Өмүракунов экөөбүз ошо жерге өндүрүштү. Завод, фабрикалар салса, бизге эле жакшы да. Анан эле бир 5-6 эл бузарлар бар ошол жактачы. Анан ошо тыбыр-шыбыр ашып, тигинтишип, минтишип атышып эле анан кийин мына былтыркы инвесторлорду кайра куып ала билдик. Мына азыр сиз туура кылдыңыз, Садыр Нуркожоевич. Барып, эл менен өзүңүз кеңешип, мына мен турам десеңиз, анан ошондо эл дагы жанагы эл бузарларга айтат. Эй, сен эмне деп атасың? Бизге деген канча балдарыбыз тиги эмеде жүрөт, башка мамлекеттерде жумуш иштеп. Ошо жердеги мына Нарын облусундагы эл келип, же башка облустардан келип эл иштесе эмне жаманбы? Алар көчүрүп кетпейт да, ошол өндүрүш ал жерге. Өндүрүш завод, фабрика түштө сонун эле болот да. Ошон үчүн ошо жерден дагы укук органдарга жакшынакай мындай задание берип, ким бусуп атат. Анан кийин кээ бирлер Салымбеков бусуп атат дегенде ойлорду айтып коюшат экен. Дордо ой жабылып калат, анан тигинде эмне деген. Андай вообще оюм жок. Мен деген башынан келе айтамын. Ошол жерге салыныш керек деген ойдомун. Анан ушундай жанагындай бир эл бузарларды дагы мынакей, силер дагы мындай ачык айтып, мынакей жолугушууларда, мына жерде генеральный прокурор турат, МВД турат. Ачык айтсак, жанагындай эле кичинекей эле эмелер жанагы милиция болобу, же прокурор болобу, же болбосо ортоңкусу келип эле бусуп атпайбы бизди. Мындай коркпой, ой үркпөй ушунда жылына бир жолу келип мына момунтип атат деп айтсак, мен ойлойм ошондо туура болот го деген. Сиз башында туруп берсеңиз, мондай чоң армия бар. Ошол ушундай бир колдоого муктаж болуп аткан нерсени айтайын дегем. Анан эми эмне деп айтсам? Ушундай жолугушуулар болсун. Жанагындай өзгөрүүлөр жетсин, Садыр Нуркожоевич. Биз могу жердеги бизнес армияңыз жакшынакай Кыргызстанга мурекинде инвестируй в будущее страны турбайбы? Ошого баардыгыбыз аракетибизди жумшайлы. Чоң рахмат. Рахмат, Аскар Муратқабылович. Стадион боюнча, текшерүү боюнча, мына башкы прокурор отурат, мындан ары текшерүүнү таптакыр токтоткула. Ким текшерип барса, ошо 15 жылдан бери текшерип атат деп атпайсызбы? Бизде баягы күч органдарында мындай психологический эме орноп калганда, ушинтип текшерип бара берсең эле акча берет, анан алып кете берем, анан кайра дагы барып текшере берем деп ошо жыл сайын текшерип аткан кесепети ошол да. Ошон үчүн токтосун. Ким текшерип барса, мындан ары кайрыласыз маган. Чара көрөбүз. Анан эми баягы бизнесмендерди кайра текшерүү боюнча деп атпайсыздарбы? Биз президенттик аппаратка тапшырма берем, администрацияга жакын араларда АДС-ди түзөбүз, на общественных началах антикоррупционный деловой совет. Ошого мына бизнесмендер бүт кирсеңиздер болот. Биз өзүбүз дайыма аны менен байланышып, көзөмөлгө алып турабыз. Кимде ким ушундай бир мыйзамсыз текшерүүлөргө бара турган болсо, сразу ошолорго кайрыласыздар, прокуратурага алар аркылуу. Болду, анан мен калганын өзүм көзөмөлдөп алам. Ошо АДС менен экөөнү бир эле түзүп коелу. Ошого киресиздер. Антикоррупционный деловой совет деп туруп. Мен баягы комиссар болуп иштеп турганда түзгөмүн. 2 жыл абдан жакшы эффективдүү иштеген, кийин мен комиссарлыктан кеткенден кийин аны жойбой ишкен. Агенттикти да жойбойган билесиздер, 2010 жылы ушундай болгон. А так 2 жыл абдан эффективдүү иштеген. Кадимкидей мына инвесторлор, крупный бизнесмендер ошол 30дан ашык АДС мүчөсүнө кирген. Анан кадимкидей ошол текшерүүлөр токтогон. Баягы мыйзамсыз текшерүүлөр жанагындай. Беспредел токтогонда, анан кийин 2 жылдан кийин бирок тилекке каршы жоюп жиберишкен. Ошол АДС-ди бүгүн кайра при президентте кылып туруп түзүп коебуз. Жакын арада түзүлөт буюрса.